Ошмунун Жаштар бизнес паркында бизнес идеясы менен $2000 грант утуп алып, азыркы учурда чакан клининг үй тазалоочу компания ачкан Кишимжан Кулатбек кызынын ишине бара жаткан учурубуз. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Ой, саламатсызбы Кишимжан эже, кандай жакшысызбы? Биздин дареңизди зорго таптык го. Бул биздин кичинекей, как склад деп айтсак болот, офис. Бул жерде биздин аппараттар, средстволар баары сакталат. Жууп тазалоочу каражаттарды колдонобуз. Бул японский фирманыкы, Доктор Клин деп аталат. Алар көбүнчөсү бизге литровый келет. Мисалы 5 литр. Туура Япониядан келет. Сыры Япониядан келет, бирок Кыргызстанда жасалат. Атайын издедим буларды, анткени биринчиден өзгөчөлөнүштү каалайм всегда. Экинчиден, чтобы было удобно клинерлерге да иштегенде. Ошол ар дайым таза болуш үчүн, Да, эң башкысы сапат. Бүгүн сизде буйрутма бар экен да? Да, буйруса бизде бүгүнкүгө 2 буйрутма бар. Айнек. Негизинен ал биз барган үйдө айнектин саны аябай көп. Квадратурасы да чоң. Ал жерде негизинен 3 клинер иштейт. Буну да салыш керек сөзсүз түрдө. Өзү колуңузда канча кызматкер иштейт, канча кыздар иштейт колуңузда? Негизинен, жалпысынан. Негизинен алганда, кечээ мен буга чейин группа түзгөн эмес элем. Кечээ менеджерге айтсам, ал группа түзүптүр. 34 кыз бар экен. Бул иш менен сиз канча жылдан бери алектенесиз жалпысынан? Жалпысынан алганда менимче уже 3-жыл кетип атат. Дагы бир суроо берип, стартап сиз үчүн эмне? Стартап бул мен үчүн да суроо бир аз кыйыныраак ойлоп турмун бул суроону. Өзүңүздүн мисалдарыңыз менен айтып берсеңиз. Стартап менимче, эгер бизнес стартапты айта турган болсок, бул эң сонун мүмкүнчүлүк деп айтмакмын. Менде мындай надежда болгон постоянно, то что мен вот $2000 утуп алганда, ошол нерсе келет деп менде эчтеке жок болчу ачкандачы. Прям я с нуля начала. Ошол нерсеге ишенбейт элем, мурун бизнести нолдон баштоо деген десе. Вот сейчас ойлонойм, бул нолдон баштаган нерсе болот депчи. Мен ошол аппараттар келип калат, эртең келип калат, эртең келип калат деп эле өзүм постепенно иштеп бир-бирден алып уже Кудайга шүгүр ушунча алып койдум. Вот стартап менимче бул мотивация берет. Стартап негизинен мен билим алдым, бизнес эмне экенин окудум десем болот. Чын эле ошол жерде агайларга да ыраазычылык айтам, и ошмуга дагы сонун мүмкүнчүлүк берген биз үчүн. Бирок азыр кээ бир учурларда кызматкерлериңиз келбей же жумуштан чарчап калганда өзүңүз чыкканда туура келеби? Өзүңүз иштеп кое бересизби? Сөзсүз түрдө кызматкер издейсизби? Андай учур көп болот. Мен ачканда мисалы эми, конечно, башында биз үчүн тажрыйба болот, кайыр бир нерсе. Буларды алып кетебиз, э? Булар баарын алып кетебиз. Ош мамлекеттик университетинде бир гана билим албастан бизнес ачкан айым Кишимжан эженин азыр жогоруда айткандай кардарлары буйрутма берген. Азыр дал ошол дарекке жөнөдүк. Анда урматтуу көрүүчүлөр, биз жумушубузду баштадык. Да, баштадык. Сага да кирип көрөйүн. Азыркта Кишимжан эже сизге жардам бергенче маегибизди баштайбыз эле. Давайте тогда азыр айнекти жууп баштайбыз. Айнектин негизинен алганда бул эң кол жетпеген жерлер, кычыктарды бул аппарат менен жууйбуз. Көзгө чөмнөө жерлерди, мына астыларын, мына кычыктарды. Эң колду убакыт алган жерлер ушулар. Биз убакыт утурбай буну менен баштайбыз. Анда баштады. Жана эжелер биз үйгө киргенде сиз атайын колуңузда иштеген эжелерди өзүңүз бөлөсүзбү же өздөрү эле кирип мен ушун бул үй тазалайм, мен бул үй тазалайм деп өздөрү? Негизинен эгерде бизде
этот кадр маселеси тезис алмаштырып турат. Стажерлор келгенде, конечно, аларды менеджер билет же өзүм бөлөм. Болбосо опыты барлар өздөрү эле билип, бөлүнүп иштерге башташат. Ушул чоң үйдү канча убакытта, канча саатта бүтүрөсүздөр? Негизин алганда ар бир уборканын сааттарга бөлүнөт. Уборканын түрлөрү бар. Бизде влажный уборка, уборка после ремонта. Азыркы учурда биз уборка после ремонттан кийинки тазалоону кылып атабыз. Ошондо өзүндөй тазалоодагы үй жыйнаштыруунун мындай мемеси дагы болот экен да? Ыкмалары түрлөрү болот экен да? Ошол түрлөрүн айта кетсеңиз бизге. Биз баштаганда эле негизинен уборканы биринчи желелерди, чаңдарды алып алабыз. Андан кийин дароо бул айнек өтөбүз. Анткени бул жерде азыр шторы, занавескалар жок, ошого биз дароо айнекти өттүк. Айнекти бүтүп, акырында батарейка өтөбүз. Чтобы по порядку кетиш керек да, убакытты да уткузбайбыз. Ошентип квадратурасына карап убакытка бөлүнөт. Клининг үй тазалоочу компаниянын негиздөөчүсү Кишимжан Кубатбек кызы учурда тенденция боюнча адистер менен иштешип келет. Мындан сырткары Ошмонун бизнес паркы, Кыргыз Республикасындагы Агахан фонду, Американын эл аралык өнүктүрүү агенттиги USAID менен биргеликте ишке ашырылып жаткан жаштардын арасында ишкердүүлүктү жана стартаптарды колдоо программасынын тренингине катышуу үчүн даярданып жатат. Кишимжан айтсаңыз, кандай учурларда үйгө клининг керектелет да, ушундай учурларда кандай учурлар болот? Биздин кызматтар көбүнчөсү өзүнүн генеральный уборка болот. Бул генеральный уборка айнектердин баардыгын жууп, мындайча айтканда кухня, ванна, туалеттерден бери жууп чыгабыз да. Бул уборка ар 2 ай сайын керектелет. Бирок бизде Ошто аны 6 айда бир же 3-4 айда бирден кылдырышат. Силерге келгеле күнүнө канча орусча айтканда заказ буйртма түшөт? Күнүнө түшүп турат. Особенно жай мезгилинде бизде аппараттар кыздар аз болгондуктан ошол учурда күнүнө мен 3 гана заказга аппараттарым жетиштүү. Анткени ар бир заказга жана алып келгендей ар бир нерсе керек болот. Аппарат, бир пар, вот этот пар, и парочистик, этот пылесос, стремянка, ошондой чаң соргоч, шаты, ошолор бирден керек болот. Ошого көбүнчөсү 3 заказга гана алгам. 3-4 заказ алам. Калган учурларда 1-4-5 заказын отмена болгонго туура келип калат. Же башка күнгө жылдырабыз. Эми кээ бирлер болуп калат, клиенттер срочный болуп, аларды придется отмена кылганга. Керек эмес, 3-4 заказдар түшүп калышы мүмкүн. Да. Ошондой болот жай мезгили. Азыр бир аз күн суук, күнүнө 2ден, уже 2ден гана заказга чыгып калдык. Кандаңар да аз. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр Кишимжан эжеден сиздерге мастер-класс. Давайте. Азыр биринчи айнекти жууганда биз рамасын жууп алабыз. Андан кийин гана бул терезесин өтөбүз, стеклого. Анда азыр баштасак. Биз бул үйдүн бир бөлмөсүн тазалап жыйнаштырып бүтүрдүк. Бул жол менен бир канчада бүтүрдүк? 1 саатта бүтүрдүк. Анда акыркы суроом болсун. Жаш стартаперлерге, Ошмонун жаш стартаперлерине бере турган сунуштаган кеңешиңиз. Хорошо. Ошмонун жаш стартаперлерине менин негизги кеңешим өзүңөргө жаккан бизнести алып, ошону до конца акырына чейин кичине кыйналган эле таштап койбостон акырына чейин баргыла демекмин. Андан тышкары бизде Ошмодо эң сонун мүмкүнчүлүк берилген $2000. Бул бир жумалык окуудан өтөсүңөр, мыкты делген бизнес консультанттар, юристтер, финансы боюнча, общий бизнес боюнча силерге маалымат берет. Анын окуп, эгерде сиздерде чын эле аракет болсо, силерди тандап алып $2000 берет. Мүмкүнчүлүктү колуңардан чыгарбагыла. Кишимжан Кубатбек кызы Ошмонун дүйнөлүк тилдер жана маданияттар факультетинин англис тили филология адистигинин магистранты. Көп тараптуу болууну каалаган каарманыбыз англис, испан тили курстарына барат. Класстарда орундардын жетишсиздиги